Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздердин каналды көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан бүгүн кичине ушул баягы эмнеге бүт дүйнө жүзүнүн ушу өнүгүшү Европанын тегерегинде болуп атат деген суроого талкуу мындай ой толгоолорду айтып кетер элем. Негизи Европа биримдиги бүгүнкү күнү бир топ эле бай мындай тарап да. Америка Кошмо Штаттар менен салыштырганда албетте экономикасы бир аз азыраак. 27 триллион тегерегинде, Америкада 32 триллион. Бүгүнкү күнү кайра эле Америка Кошмо Штаттары биринчи орунда да. Америка Кошмо Штаттарынын тарыхы боюнча алардын тарыхы узун, анткени европейлер Америкага келгиче деле Мезоамерика болгон. Аякта байыркы цивилизациялар, түрк кандуу мындай генетика боюнча, тили боюнча да цивилизациялар бар, кыргыз кандуу. Албетте анын тарыхы бир топ убакытты талап кылат, 1-2 саатка уланса керек да айтып берсем, кыскартып айтып берсем. Бирок баягы Евро биримдик кантсе да эң бай бүгүнкү күнү Евразиянын четиндеги мамлекеттердин тобу. Алар менен соода кылганы баары шашат. Аларга мисалы үчүн Орусия газды сатып 2 триллион доллар өндүрөт жыл сайын. Аларга араб мамлекеттери ушул нефтени, газды сатканга аябай умтулушат. Сауд Аравиясы, Эмираттар бир аз канча бир көлөмдө сатат. Ошонун аркасынан Дубайларды салып жүрөт. Кытай ага товарларды сатат. Ошол Европанын мисалы үчүн машине базарын кыйратып, өзү аябай көп акча табат да. Анан негизи баары эле дүйнө жүзү баары эле Европага бирдемке саткысы келет. Европа эң бай ушундай тарап. Андан аз келгенсип Европада дагы инновациялар абдан көп да. Европа биримдигинде эң башкы инновациялар ойлонуп табылат да. Америка Кошмо Штаттарында бүгүнкү күнү жана Израилде инновациялардын туу чокусуна турушса, Евро биримдикте Швейцария, Франция жана Германия эң биринчи орунда да ушул инновациялар боюнча. Бүгүнкү биз колдонуп жаткан аябай жаңы жабдыктар дагы баары Европадан келген. Мисалы үчүн ошо Гитлер Германиясында ошо Гитлер бийликке келгиче, андан келгенден кийин дагы бүгүнкү күнү күндө колдонуп жаткан нерселер ойлонуп табылган. Ошол эле GSM стандарт, ошол эле мисалы үчүн чалып жаткан уюлдук телефонубуздун байланышы. Ошол эле баягы жылуулук байкоочу тор, ошол эле баягы ракеталар, ошол эле баягы алгач ошо ракета кыймылдаткыч менен учкан учактар, ошол эле мисалы үчүн радио, ошол эле ТВ, телевидение, бүт ушул нерселер, химиялык заттар, көптөгөн химиялык заттар. Ошол Гербер мисалы үчүн Германияда селитраны жасаганды ойлоп тапкан. Селитранын аркасы менен дүйнө жүзүндө ушул айыл чарбачылык аябай катуу өнүгүп келатат жана алдыга жүрүп баратат да. Ошонун аябай көп ушундай нерсе. Селитра бир четинен миллиондогон адамдарды өлтүрсө, жардыргыч заттардын негизи болуп, бир четинен миллиондогон адамдарды төрөлгөнгө жана жашаганга шарт түзүп атат. Анткени мындан тамак өстүрүлөт да, эгин, буудай бүт ушул селитранын жардамы менен өсөт, башка өсүмдүктөр. Ушул нерселер бүт Европадан келип чыккан. Эмнеге Европа ушундай инновациялардын, жаңы технологиялардын кандайдыр бир борбору жана ошо негизи мекени болуп чыкты да. Эң негизгиси Евро биримдик мурун жапайы жер болчу. Бүт маданияттын баары ислам өлкөлөрүндө болчу, Азия өлкөлөрүндө болчу. Кытайда керек болсо Мезоамерикада да математиканы ойлоп табышкан да. Индияда болчу да ушул бүт кандайдыр бир илим, билим, математика, алгачкы физика, алгачкы химия, алхимия деп аталган. Бүт ушу Азияда, Азия өлкөлөрүндө, Индияларда, Кытайларда болчу. Бирок негизи убакыт өткөн сайын ошол билимдер баягы Грецияда жарылып, кайра араб дүйнөсүнө барып, баягы философия, алгачкы геометрия, физика, математиканын жанакы негиздери, алгебранын негиздери. Ошо алгебра жарылып араб өлкөлөрүндө. Анан ушул өлкөлөрдө дин, баягы диндин кандайдыр бир эң мындай радикалдуу бөлүктөрү ислам дүйнөсүндө алдыга чыгып, илимди артка түртүп, илимди унутуп, анан баягы дүйнө жүзү менен согушуп жатканда монголдордун мисалы үчүн улук улустун кол салуусунун аркасы менен ушу Багдад библиотекасы өрттөлүп, ошо кайра ошо бүт Евразияны согуш каптап, радикалдуу дин кыймылдар каптап, бүт ушул илимдерди
унутушту да. Ошо Кытайда мисалы үчүн алгачкы жолу ок дарыны ойлоп тапса да, компастты ойлоп тапса да, Кытайда баары ошо биздин өлкө эң улук, биздин өлкө өлгүнүн туу чокусунда бизден өнүккөн элдер тегеректе жок деп туруп Кытай туруп алган да. Тегеректеги элдер өнүгүп кетип, Кытай артта калып калган да. Аягына чейин баягы Нанкиндеги хан сарай талкаланганга чейин булар отурушкан да, бизден өнүкпөсөк болот. Биз бүт могул ак чачтуулар, бүт баягы могул жүн баштар, алар варварлар деп, алар деген жапайы, биз эң баягы культуранын туу чокусундабыз. Өтө керсейип кеткен мамлекеттер болуп кеткен да Азияда. Ошондуктан керсейгенден алар илимди өнүктүрбөй, алдыга чыккандарды артка тартып, баягы теңдетип баарын элдерди. Эч кимге мындай кандайдыр илим билимге умтулса жол бербей ушинтип турган нерседен анан ошо цивилизация эч жерде өнүкпөй койду да. Мындайын айтканда, Азия өлкөлөрү өзү цивилизациясынын туу чокусуна чыгып, ошол кездеги деңгээлге чыгып, андан ары ушуну сактап калып, ушундан ары жылбаганды каалашып, өзүнүн өнүгүүсүн бутуна аткандай, өзүнүн өнүгүүсүн токтотуп коюшкан да. Европа биримдигинде болсо бир нече мамлекет курулуп, алар бири-бири менен согушкан учурда бүт дүйнөдөн баягы кемелердин жардамы менен бүт дүйнөнү кезип, бүт дүйнөдөн билимдерди алып, технологияларды тартып, аларды топ-топ Европада, аларды бири-бирин өлтүрүүгө колдонуп, курал жасаганга колдонуп, ушинтип эле кайнап отурган бир нече миң киши өлтүрүп, ошо орто кылымдан баштап жаңы кылымга чейин, мурун Рим империясы 1000 жыл турду да, бири-бирин кырып жатышкан, технологиялар, механиканы ойлоп табышкан. Рим империясы талкалап бир нече европалык мамлекет баягы түзүлүп кеткенде, алар да бири-бири менен тынбай согушуп, ошол бүт технологияларды колдонгонго аракет кылышкан. Бирок негизи ушул жерде баягы Ступор Мунди деп аталган Вильгельм, андан кийин дагы ушундай чоң аябай ошо алдын ала ойлогон Карл Мартел дегендер, алар деген алгачкы университеттерди баягы чиркөөнүн ордуна курулган университеттерди куруп, билимди өнүктүрө башташкан. Билимди өнүктүрө баштаганда биринчи бул баягы динди сактайлы, христиан динин жайылталы деген ниет менен башташкан. Бирок акырындап ой жүгүрүп, толгоолор толуп, ошол жерде жашаган баягы иштеген монахтар, чиркөө кызматкерлери бир маалда акылы ачылып кеткен да. Акылы ачылып кетип, Аравиядан баягы крест жортуулардын аркасынан булар деген көп арабтардын китептерин, пергаменттерин алып келип, кайра ошол араб тилинен Европа элдеринин тилдерине которуп, окуп, ошону ой жүгүртүүсү аябай өнүгүп кеткен да. Өнүгүп кетип туруп, анан булар деген чиркөөгө каршы чыккан. Ушундай кандайдыр бир чиркөө менен мындай атаандаша башташкан да. Алардын ой жүгүртүүлөрү чиркөөнүн ой жүгүртүүлөрүнөн ашып кеткен. Ошондо чиркөөлөр өрттөгөн да. Жордано Бруно деген илимпоздорду. Ага чейин грек мисалы үчүн Европа бир нече жыл мурда, 1000 жыл мурда Гипатияны кайра эле ошол христиандар өрттөшкөн да. Мисалы үчүн астроном. Ошо толтура ошо баягы ой мындай даанышман адамдар, Пифагор, Аристотель, ошол эле мисалы үчүн Эратосфен, анан кийин ошол Абу Али ибн Сина, Улукбек, анан кийин дагы ошол баягы Ибн Хальдун, ушунун баарын китептери Европада колдонула баштаган. Эгерде алардын ошол арабтардын баягы Мавераннахрдын, Самарканд, Бухара мекендеринде жапайы согуш эле кан төгүлүп жатса, илимди унутушса, Европадан ошо чиркөөлөрдүн ичине ошо билимди кайра ошо бапестешкен да. Баягы көтөрүп, алдыга чыгарып, анан илим деген акырында чиркөөгө каршы чыгып, чиркөөнү жеңген да. Жеңгенде 17-кылымдарда толугу менен Европада атеисттер көбөйүп кеткен. Алар деген чиркөөгө каршы чыгып, илимди туу коюп, илимдин негизи мындай талабы мындай да. Илим айтат, кандай гана ой толгоо болбосун, кандай гана идея болбосун, аны далилдеш керек. Далилдегени аз келгенсип, аны далилдөө жеңил болуш керек. Жана кааласаң 1000 жолу далилди кылса, ошондо бул нерсе билим деп эсептелинет. Эгерде далилди кылбай эле, мындай эле жеңил ишенимге мындай кандайдыр бир ой берсең, далили келбей койсо, анда бул илим эмес деп эсептелинет. Бул деген илимий принцип.
илимий жобо. Ошол илимий жобонун аркасы менен илим өнүгүп кеткен да. Булар деген ар кайсы суроолорду өзүнө берип, аларды көп жолу эксперимент мындай жасап көрүп, текшерип, болбосо четке кагып, болсо илим катары китептерге жазып, ушинтип казып келип атып эле акырындап алар деген азыркы илим инновацияны, физиканы, химияны, геометрияны ушул бүт практикалык жүздө колдонуучу нерселерди ойлоп таба башташкан да. 17-кылымдан баштап 20-кылымга чейин Европа ушул тараптан билими жарылгандай өнүккөн. Окумуштуулардын 1-2% чиркөөгө мындай кандайдыр бир баш ийип динде калса дагы 98% ошо баягы диний ойдон алдыга жылып, ичинде Кудайга ишенип, бирок ошону менен баягы Кудайдын түз далилин көрө элекмин, көрсөм агой бетер ишенем, азыр болсо илимге ишенем деп туруп, ушул илимди ар кайсы жоболорун далилдеп, ар кайсы баягы ушинтип алдыга жылышкандагы өтө өнүгүп кетишкен. Аларга чиркөө каршы чыккан, бирок чиркөө акырында жеңилди. Акыркы жолу ушул баягы Европанын чиркөөсү католикос айтып атышат. Биз деген ошо эволюция теориясына макулбуз. Биз деген кванттык физикага макулбуз. Бул деген Кудайга эч кандай каршылыкты көрсөтпөйт. Анткени Кудайдын ааламдары көп. Мисалы үчүн хадистерде бар. Аллахтын сөзүн дагы айткан Мухаммад пайгамбарыбыздын хадистери бар да, ал деле айткан. Аллах чексиз ааламдарды жараткан деп. Анан ошол чексиз ааламдарды изилдеген адам ааламды изилдейт дейт. Эгерде мисалы үчүн ошо динди изилдөөчү аалым жана ушул ааламды изилдөөчү даанышман экөөнү салыштырганда ааламды изилдөөчү даанышман жогору дейт. Анткени ал деген нак ааламдарды, Аллах курган ааламдарды изилдөө менен Аллахка кызмат кылат деп айткан да ошол пайгамбар. Ошон үчүн бул Европанын эң негизги күчү. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.